Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Байыш Юсупов Кара Суу районундагы күндүзгү стационардык мекемелерден кабар алды. Сабиров мектебинде түзүлгөн күндүзгү стационарда бейтаптардын көпчүлүгү жашы улуулар. Turlarga rahmat. Allah el yurtumuzu tinch qilib, kasallikni tezroq bizlarda aritsin Allohim. Дарыгерлерге рахмат. Кудай эл журтубузга тынччылык берсин. Дарыгерлердин дагы үй бүлөсү тынч болсун. Бардык оруп жаткан бейтаптар айыгып кетсин. Ушул жерди ачып койгонуна дагы рахмат. Şu yerge мәшин açıp koyuptu yaşı. Учурда Кара Суу районунда коронавирус жана пневмония оорусуна чалдыккандардын саны 818 адамды түзүп, 79 адам изоляторда, 444 адам күндүзгү стационарларда даарыланып жатса, 272 адам айыгып чыккан. Ал эми облус боюнча ооругандардын саны 4%га төмөндөдү. Gününe bizge kayrılganı 400 jaranda bugünkü günde 400'e düşüp kaldı. Bolbosa buna birinci gündörü abdan köp bolup atkanlar. Buna bugünkü günü ekesi tömöndө buna 400 300'den 400 adam kılıp kayrılışıp alar тийиштүү ошол жерде консультацияларда, тийиштүү ошол жерде дары-дармектерди, тийиштүү ошол жерде система аркылуу жардамдарды алып атышат. Ош облусунда жалпысынан 6 айга жетүүчү дары-дармектин жана 3 айга жете турган коргонуу каражаттарынын кору бар. Бул жаатта Кара Суу райондук ооруканасында дагы зарыл болгон дары-дармектер жетиштүү экендигин оорукана кызматкерлери белгиледи. Бул биринчи поколение, экинчи поколение, үчүнчү поколение деп бөлөбүз. Баарынан бар бизде, 6 айлык запасы менен бар. Азыркы мезгилде өзүңөр көрүп атасыңар баягы бизде ишкерлерибиз, жаштарыбыз, чет жакта иштеген жарандарыбыз бардыгы дары-дармек, биринчи жардам берүүчү каражаттарды, коопсуздук каражаттарын концентраторлорго чейин алып берип атышат да. Азыркы мисалда айтсам эле концентраторубуз азыр мезгилде 137 концентратор болду да. Анын 86-сын жаңы мына ишкерлердин жардамы менен алдык. Ошондой эле жергиликтүү бюджет нерсенен дагы. Кара Суу районунда 29 жерде 1087 орунду күндүзгү стационарлар жана 5 жерде 173 орунду изолятордук дарылоо мекемелери иш алып барууда. Ош облусунун райондоруна караштуу бардык айыл өкмөттө күндүзгү стационарлар ачылып, жалпы саны 300гө жетти. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар.